Мыйзамды силер Кыргызстандын мыйзамы тебелеп тепсеп салдыңар. 1000 гектар жер Кудай буйруса мамлекеттин эсебине өттү. Sen Ferula Feru sen ekoloqsun. Biologsun. Aş eki onu çeşmelep berçi mага. Ошонун структурасын чечмелеп берчи, анан мен сага ишенейин, Ferula 4 жылда өсөт деген. İşte o ошо 30 жылда мисалы үчүн заң губернатор келди, бир жол келди, эл үчүн иштем деген адам. Ошо киши иштесин да каза. Биздин мына жерлерди чечип берсин, элге кайтарып алып берсин. Баягыдай Нурбаев берилген ата тегин эч ким билбеген алгандык ишкерден жерди кайтарып алдык. Мыйзам бузулуп атабы? Кыргыз Республиканын жер кодекси бузулуп атабы? Бул туура. Жер пайдалануу мыйзамы бузулуп атабы? Бузулуп атат. Балдарыбыз туура. Груз 200 келип, өлүп келип атат, ооруп келип атат, башка болуп атат. Ошол багыштар 3 жүрөт ошол жакта 12 жылда, 15 жылда башка өлкөнүн барып, дааратканаларын жууп, карын күрөп жолдорун шыгырып. Болгон эле максаты 5 соту жер алып, айырма келип, ушул жерге үй салып алайын деген максатта. Ошолор акча таап келсе дагы бүгүнкү күндө бул жерден жер ала албайт. Себеби жер жок. А биз каяктагы ата бабабыз таанып алган Хамсулла, Шабузулла деген бирөөлөргө мектептер жерлерди берип отурат. Ошо инвесторлор төлөгөн жерлерди, например, мээрде бир 10 адамга, бир 20 адамга бөлүп берсин, ошолор төлөгөн акчаны биз да төлөйбүз мерге. Ушул жерди бизден алып алды. Азыр эми бир жерге барып будай эгейин десең, будай эге турган жер жок. Анан кой малдап чыгайын десең, мынантип казып калса, биздин кой мал өтпөсө бияка, биз мал койду каяка апарабыз? Булар инвесторлорго берди бул жердичи. Арабтарга кимге берди, инвесторлор келди. Мына жерди жакыныраак алып келсеңиз көрсөтүп коелу. Мына жерди казып, мынакей. Ушундай кылып казып, мына жерлерди уже тосуп алды. Биз мал жанды айдап чыга албай калдык. 2001-жылдан бери мен ушул жерге налог төгүп, ушул жерде 3 гектар жерди мен иштетет элем, будай эгип. Мына быйылкы жылы бу жерден налог неме арабтарга бердик, бир бала неме экенин биз билбейбиз. Неме экенин биз билбейбиз. Ушул жерди бизден алып алды. Азыр эми бир жерге барып будай эгейин десең, будай эге турган жер жок. Мына аксакалдар башын баштап ошол маселени көтөрүп чыгылдап жаштар отурасыздар. Ушу сиздер бардыңыздар биринчи. Айланар файлыктан алдыктан жаштар аксакалдар болуп ошол маселени көтөрүп ошонун үстүндө иштеди келе. 1000 гектар жер Кудай буйруса мамлекеттин эсебине өттү. Баягыдай Нурбаев берилген ата тегин эч ким билбеген алгандык ишкерден жерди кайтарып алдык. Мына 20 декабрда соттук отуруп өтүп, административдик сот чечим чыгарды. Мына Ош облусунун административдик сотунун 2022-жылдын 3-ноябрындагы аныктамасын өзгөртүүсүз анemi Whitestone жоопкерчилиги чектелген коомунун жеке даттануусун канааттандыруусуз калтырылсын деп. Аныктама чыгарылган учурдан тартып мыйзамдуу күчүнө кирип, тараптар 1 айдын ичинде кассациялык тартипте Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна даттанууга укуктуу. Билесиздер, Whitestone компаниясы кайра сотко берип, биздин жерибизди алып атат, мыйзамдуу жерибизди деп, ушу административдик сотко даттанууган административдик соттагы чечимин чыгарган. Whitestone'дун даттануусу мыйзамсыз деп, канааттандыруусуз калтырылсын деп. Азыр эми мына президенттин демилгеси менен соттордун аннотация болушу дагы, мына прокуратуранын аннотация болушу дагы абдан жакшы таасир берип атат. Себеби азыркы соттордун, мына жаңы келген соттордун акыркы убакыттарда чыгарган чечимдеринде чыныгы мыйзам жыттанат. Чыныгы мындай акыйкат чечимдер чыгып атат. Себеби таанышы жок, билиши жок, баягындай бири-бирине сиңишип калган эмес. Мына ошону бери ушул Ош облустук административдик сотунун мына чечими. Мына чечими. Ошол жанагы жемкорлордун акчасына алданып, ошол жемкорлордун акчасынын чөнтөгүнө салып, ошол менен чөнтөгүн каппай, чыкпай отуруп калган жок. Акыйкат мыйзамдын негизинде сот чечимин чыгарып берди. Эми мына ал жердин бүт бардыгы тиешелүү 4 ай өткөн болгон бизде. 200 гектардан 4 ай өткөн. Ана сиздерде айлайган файлөкмөтүндө 300 гектар жер.
Mına ошонун баардыгы мына Көчсө мамлекетке өттү. Эми ал жерде мына кагаз алды менен үлүш жери барлар үлүш жерди иштетесиздер, жайыт жери барлар жайыт жерге кетет. Баардыгыңыздар чогуу ынтымакта аукцион өткөрүп, элге берип, карапайым эл сиздердин колуңуздарга тиет буюрса. Мунун каласа мунун калыс бөлүнүшүн дагы биз өзүбүз карап турабыз. Мына аким турат, акимдин биринчи орун басары турат, айыл өкмөт башчылары отурат. Бүт баардыгыбыз калыс карап туруп, ишти аягына чейин чыгарып беребиз. Эми мындан ары карапайым элди акчалуулар базага ала турган, ичинде таанышы барлар келип коркута кала турган, мыйзамсыз эле жерин тартып ала тургандай маселе мына Кудай буйруса, Кудай аманчылыгын коюп ден соолук берсе, мындан ары болбойт андай нерсе. Андай жемкорлордун баардыгы үйлөрүндө тынч отура турган заман келет. Президенттин эң негизги койгон тапшырмасы ушул. Мына ошол президентибизге, министрлер кабинетинин төрагасына, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасына терең ыраазычылык билдиребиз. Ошо Ош элинин атынан, анын ичинде Аралан элинин атынан. Акыркы убакыттарда ошо бизге көрсөткөн колдоолорунун натыйжасында биз мына ушундай ийгиликтерге жетишип атабыз. Bir жылдын ичинде көз тийбесин, şu 1200 гектар жерди мамлекеттин менчигине кайтарып алып турбуз жанагындай жемкорлордон. 2 гектарлеп, 30 гектарлеп, 60 гектарлеп, 90 гектарлеп алган жерлердин баардыгын мына кайтарып алып атабыз. Мындан ары дагы Кудай буйруса кайтарып алабыз. Мына Чегабаттан жаштар келип өткөндө да кайрылуу жасады эле. Алардын жанагы чек боюнча маселеси. Чегабат айлана. Ал боюнча дагы азыр иштеп атабыз. Ал боюнча да иштеп атабыз. Кудай буйруса ал жерлерди дагы толугу менен алып, ушул жанагы көп жылдан бери жер ала албай муктаж болуп жүргөн жаштарга таратабыз. Анан жер маселе дагы мындай ортак жер мурдагыдай комиссия менен депутаттар менен каралбай мындан ары болбойт. Мындан ары ар бир айылга кайсы айыл өкмөттөн жер трансформацияга келсе, ар бир айылда айылдык жыйын кылабыз. Анан ошол айылдык жыйынга салабыз. Мына урматтуу туугандар, сиздердин айылдан 20 киши бар экен тизмеде, муктаж деген. Мына ошол 20нын фамилиясын ачыктап чыгабыз. Баланчаев, şu muhtaçlıca muhtaç nesiller sizlerin özünüzden sağlarız. Ошондан сиздер şu muhtaç, bu muhtaç şey algan, iki şey alıp satı bilgen, bunun başkalarından şeyi var, muhtaç nesiller sonunda alarmı bardığını sizlerden şiiriz. Sebeplerinde burada tizmeye girden büyük bardığı akşamlar, tanışlar, bilişler, tuğanlar olup tizmenin aldığına tuğalat kenarı Şırgını karabaya muhtaç kişi çekke 30 yıldan beri cepheye girdi. Buna Rusya'da şu Turmuş'un ayından temsiler oşu ocakta avukat kılıp жүрөт, ayırıkça arabayla kaldı. Her bir iki düşünüldü, ballar kızlar oşakta жүрөт. Bir oyun şu yerine gelip bir çek alıp yüz alıp alsam diyor. Akçası bile gelse dahi çek alamaydı. Ben gece yaşlar gelip tatlarında tam kaldım. Çevreden ayrı götürdü. Bir halkı sonucu 3 milyon turat degende bu ne degen var? 3 milyon, 2 milyon 600 milyon götürüp alıp çek alamaya zaten dedi. Şu saatte oturup alaydı. 3 milyonda çekti, veriyor koydu. Halkı sonucu evdi. Biz Bişkek'in tegereğine çıkıp tutmayız bu bağlarını. Buna Oşşan'ın tegereği 130-35 milyonlara çıktı. Ne degen bu abi? C'nin bundan ağrı kıskarıp gidiyor. Bayan prezidenti üstüne taşımanın bardığımızda veriyordu. C'di, canavı suat C'di, ayrı C'di, talar kağılı, pasıl kağılı hiç kimle verilmeye çok bundan ağrı. Canavı 6 sotu, C sotudan tarkatmay, grup kağıtı üyülördü götüremiyordu. Grup kağıtı üyülördü götürse gözünü süre açma oldu. Buna ereslerinde 3 milyon olarak 6 sotu C'di alsa, anın alt üstüne daha yüydü salış gerek. Anısına da çok degende bir 50 milyon, 100 milyon kaça gelir? Bir yüydü 9'a alışmış.
жөн асманға шығып кетіп жатады. Андан гөрі даяр коалицияны құйып беретін болса, 2 қолдап коалицияға құйып берсек, бір 40-45 мың доллардың тегерегінде болады. Алданға да жеңіл болады. Ең негізгісі жашағанға үй болады. Азыр ушунун үстүндө толугу иштеп атабыз. Мына сиздердин Айлана Файыл өкмөтүнүн аймагында 5 гектар жер бөлүнгөн билесиздер. Азыр ошол жерге дагы көп кабаттуу үй куруу маселеси башталды. Ошол президенттин тапшырмасынын эң негизги биринчи аткарылып аткан жери мына ушул Айлана Файыл өкмөтүнөн башталды. Мына акимге рахмат, райондун жетекчилерине рахмат, айыл өкмөттөрүнө рахмат, чуркашып көйүктүн тымырап бишкекке чейин барып документтерин жасап бүтүп ошол жерде мына азыр курулушу башталды. Эми Кудай буйруса ошол жерге бир жакшы ыймандуу адамдар келип, жакшы курулуш компаниясы келип ошол жерге үйдү куруп баштап аягына чыгарып алса, бул биз үчүн чоң жеңиш болот. Жеңиш болот. Анда бүгүн ошо келген себебибиз сиздерге айталы деген нерсе ушул. Суукта кандай болуп атасыздар, эмне болуп атасыздар, ошону биз сурайлы. Суuктан амансыздарбы, жамандык жокпу, башка жокпу деп анан бирөө ушул маселени мына 2 гектардын тагдырын ушу айтып кетели деп келдик. Анан мындан тышкары дагы бир топ жерлер бар. Айлана Файыл өкмөтүндө ошол эле баягы эски гараждын ордуну, жанагы жетим балдардын лицейлеринин тегерегинде ушул Нурбаевка сатып ийген жерлер улагында. Алардын бүт бардыгы жөнүндө бизге маалыматтар келип түшүп атат. Мен Кудай буйруса мына суукту өткөзүп алалы Кудай буйруса. Жыйынтыктап жылдын жыйынтыгын чыгарып алсак январдын аягында февраль айынан баштап ошол жерлерге келет. Ал жерлердин бүт бардыгын териштиребиз. Мына дагы эски заправкасынан ары Ош шаарына чейин цемент заводко чейин каралып, 2 тарабы сатылып кеткен. 2 тарабы сатып беришкен. Бүт туугандарына, тааныштарына, жезделерине, байкелерине саткан бар. Алды эч документи жоктуруп, мына кече тастыктадык. Бир документи жоктуруп, өзүнүн алган жерин 36 миң долларга башка бирөөлөргө сатып берген фактылар жок. Ошол 36 миңге сатып алган кишилер келип атат. Бизге документ менен жасап берип коесуздар ошол жерлерди деп. Жер жасалып берилбейт. 36 миңге кимге берсек, ошонун баары алып алып атат. Жер мамлекеттики. Мындан ары жер сатылбайт силерге. Ушундай окуялар көп болгон экен. Азыр эми мына буюрса акырында табаканан эле эч нерсе бүтпөйт. Баардыгын эле жасап койгондой сыйкырчы таягыбыз жок. Сиздер дагы туура түшүнүп, эң негизгиси сиздерден колдоо бизге. Эл тынч болуп берсе, эл түз өшүнүн табак кандай менен ишин кылса, баардыгыбыз эле саясат болуп эле саясатчы болуп көчөгө чыгып албасак, акимибиз өзүбүздүн тиричилигибизди жасап, мамлекеттин өнүгүшүнө кичине да болсо салымыбызды кошо берсек, Кыргызстаныбыздын келечеги өзү алдыда. Кудай өзү алдыда. Өсөбүз, өнөбүз, дайыма ушинтип тизегиге отура берген убакыт болбойт. Бүт бардыгыбыз жапатырга аракет кылсак, Кыргызстанды көтөрөбүз. Бизге башка жактан бирөө келип, Кыргызстаныбызды гүлдөтүп да бербейт, өнүктүрүп да бербейт, өстүрүп да бербейт. Аларга өнүккөн Кыргызстандын кереги да жок. Кыргызстан бизге керек, Кыргыз Республикасында жашап аткан Кыргызстандын жарандарында. Алар өзбекпи, кыргызбы, орусбу, казакпы, анысына карабайт. Бул аралык бизде бөлүнүш жок. Кыргыз Республикасынын жарандары. Кыргызстандын желеги бар, бир желектин алдында, бир туунун алдында, бир мамлекеттин алдында бардыгыбыз жашап атабыз. Ынтымакта биригип жашай турган болсок ырыскы болот. Жараткан дагы бекер айтпайт. Ынтымак бар жерге ырыскы берем деп. Ынтымагым жок жерде ырыскымды ыдыратам дейт. Кудай буюрса мына бардыгыбыз бир мүшкүл болуп иштесек, тамагы мындай деп төгүп, мээнет кылсак, жараткандын дагы жакшы күндөрү алдыда деп ойлойм. Ошол рахмат баарыңызга. Ассаламу алейкум, урматтуу ушул аралык жыйынга келген карапайым эл. Ассаламу алейкум, урматтуу сиздерге келгендер. Биринчиден сиздерге биз ыраазычылык билдиребиз. Жанакым, сизден биз өтө ыраазыбыз. Мына жакшы иштерди Аралан районунда чүй болгон Аралан районунда жок болуп кетишет. Кудайга шүгүр, канча жерди карапайым элдикин элүү ал деп атат.
Hökümet amtiyatız. Rahmat. Şiidi mına bir görüp pultumun doğurganına karayı mına özüm bilişim boyunca 6 aydan beri bayağı kaçta kayakının barman жерге барып атат. Sizden елден Allah emanet olsun sizden. Şu Fatiha'da bir söz versek, şu Aksakal'a acımız bir uçak Enerjana Kulkari Duas Mesa Aran elinde. Şu adamdan geldiği uçakta. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı Cumhurbaşkanı başkanlarımız, bardığınızlara Allah'tan ketpeşe ötesi kekbirten tasdik versin. Şimdi bizim memleketin önümüz şu prezidentimizge, Cenab-ı Hükümetin başçısına, yani şu bizim hükümet başlarına bardığına rahmat. Sebep degende hükümet başlar bir o. Biz yeri köpüz. Şunun için Allah Teala şöyle şirvat verir, dikit verir, doğusunda olsun. Memleketin önü ölsün. Ketpeşe ötesi kekbirten versin. Bazı yerimizde tinçlik amanlık olsun. Ben çekeralarımızda bütün müddet oldu. Ben sadece samimine yaxşı oldu. Ötkenlerin bazı şeyler cennet olursa şartladık. Sabır takat versin biliyorsun. Kanunlarımızda tinçlik amanlık olsun. Buna prezidentimiz kaç seneler çıkarıp da o adam yalnız eken biz o şunu kollarına bularız. Allah Teala kolda tayaklanmasın. Amin.